Түзөөдө Лондон BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Алмаз Чороев. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтон кайтарып алынган шаардан баяндама. BBC камакка алынган экстремисттик топтун согушкери менен маек курду. Илимий ачылыш. Окумуштуулар алыскы жылдыздарга саякат жасоону көздөшүүдө. Бирок буга канча убакыт кетет? Африкада кийме чачка талап өскөндүктөн Индиянын айымдары чачын алдырып каражат топтоодо. Сирияда өкмөт күчтөрү көзөмөлдөгөн аймактарда парламенттик шайлоо өтүүдө. Оппозиция добуш берүүнү кескин сынга алды. Ал тапта Женева шаарында тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайрадан жанданды. BBC жакында эле күрд күчтөрү өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топтон кайтарып алган шаарды көрүп келди. Өздөрүн ислам мамлекети деп атаган топ алгач пайда болгон аймактардын бири. Алар дал ушул жерде 2 жыл бою коркунучтуу идеяларын түптөп чыгышкан. Бул өтө сейрек кадрлар. Аталган шаар АКШнын аба чабуулдарына кабылган. Бирок согушкерлердин ырайымсыздыгынын далилдерин да көрсө болот. Ийим тобу Кул базар деп атаган жердин азыркы абалы. Ондогон аялдар жана кыздар бул жерде бир канча $1 гана сатылган. Жолдун аркы жагында ондогон жардыруучу заттар сакталган бомба чыгаруучу завод бар. Анын жанындагы шаардын жалгыз чиркөөсү аскерлердин машыгуу залына айланган. Биз зомбулукка күбө болуп, согушкерлердин кайтып келишинен коркуп турган киши менен жолуктук. Жаза алгандарды сот имараттарынан чыгарып кетишет. Өлүм жазасына тартылгандарды атып салышат же баштарын алышат. Андан кийин аларды 3 же 4 күн илип коюшат. Бул адам шаарды коргоп калууга аракеттенген ийим тобунун командири болгон. Бирок ал аба чабуулдарынан жаракат алып колго түшкөн. Алар бизге чоң залакасын тийгизди. Аба чабуулунан бул аймактын 70% талкаланды. Эч нерсе кыла албайбыз. Учактар түн ичинде көрө алган камераларды колдонушкан. Күндүзү жеңилирээк, түнкүсүн чоң маселе болчу. Аба чабуулдары түндүк тарапта акырындап күчтөнүп жаткан күрд күчтөрүнө колдоо көрсөтүүдө. Биз аларга ийим тобу борбор кала кылып жарыялаган Ракканын сыртында жолуктук. Согушкерлер шаардан 50 чакырым гана алыстыкта турушат. Бирок шаарга кирип, ийим тобун жеңүү көп убакытты талап кылышы мүмкүн. Алыскы жылдыздарга саякаттоону элестетсеңиз, окумуштуулар буга чейин спутниктерди алыскы планеталарга жөнөткөн. Бирок жаңы долбоорго ылайык 25 жылдын ичинде тырмактай болгон космостук кеме башка күн системасына жөнөтүлүшү ыктымал. Бул долбоорду дүйнөгө таалмал физик окумуштуу Стивен Хокинг да колдоп чыкты. Миңдеген жылдар бою адамзат алыскы жылдыздарга саякат жасоону кыялданып келген. Белгилүү окумуштуу Стивен Хокинг жакын арада бул кыял ишке ашышы мүмкүн экенин айтты. Жерге окшош планеталар Альфа Центавра системасындагы жылдыздардын бирөөсүнө айланып жүрөт дегенге жетиштүү негиз бар. Биз бул тууралуу жакынкы 20 жылдыкта жердеги жана космостогу телескоптор аркылуу биле алабыз. Соңку 20 жылдагы жана келечектеги технологиянын өнүгүшү кийинки муун үчүн бул принциптерди ишке ашырууга жол ачат. 12 миллиард чакырым алыстыктагы Плутонго эбак эле бир кеме жөнөтүлгөн. Voyager 1 кемеси күн системасынын 29 миллиард чакырым алыстыктагы чегине жетти. Эми башка күн системасындагы жылдызга космос кемесин жиберүү пландалууда. Бирок ал 40 триллион чакырым алыстыкта. Азыркы технологияны колдонсок, космостук кеме жакынкы жылдызга 30 000 жылда гана жетет. Бирок кемелердин көлөмүн кичирейтсек, 30 жыл гана жетиштүү. Мурда кемелер жүк ташуучу унаанын же жеңил машинанын көлөмүндөй болгон. Эми булар сыяктуу майда кемелерди учуруу пландалып жатат. Жерден чыккан ири лазер кемелердин ар бирине чоң түрткү берип, алардын ылдамдыгын секундасына 160 миллиард чакырымга жеткирет. Бул технологияны жасап чыгуу үчүн көп эмгек керек. Окумуштуулар кыйын болсо да бул мүмкүн дешет.
Демек жакында кыялдар чындыкка айланышы толук ыктымал. Түз ободо BBC, эми күндүн башка жаңылыктарынын тизмеги. Панамада полиция Mossack Fonseca юридикалык компаниясынын кеңсесинде рейд жүргүздү. Айтылган компания кардарларына салык төлөөдөн качууга жардам берген деп айыпталууда. Mossack Fonseca болсо дооматтарды четке кагып келет. Компаниянын айтымында хакерлер чабуул жасап, ачыкка чыккан маалыматтар бурмаланган. Сауд Арабиянын бийлиги диний полициянын укуктарын чектеген жаңы мыйзам долбоорун караштырууда. Диний полиция өтө эле ырайымсыз болгон үчүн ар кандай сындарга кабылган. Жаңы долбоорго ылайык диний полиция тургундарды камакка алып, издөөгө салып жана документ текшерүү укугунан ажырайт. Түштүк Кореядагы парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык президент Пак Кын Хенин партиясы улуттук ассамблеядагы көпчүлүк ордун жоготот. Буга чейин президенттин оңчул Сенури партиясы ассамблеяда көпчүлүк орунду ээлейт деп айтылган. Бирок адистер экономикалык кыйынчылыктардан улам бийликтеги партия добуш берүүчүлөрдүн колдоосун алган жок деп билдиришүүдө. Индиянын түштүк тарабында миңдеген аялдар храмга келип, чачын алдырышат. Көпчүлүк тургундар курмандык иретинде бул кадамга барганын айтышууда, бирок анын финансылык да себеби бар экен. Индияда кийме чач бизнеси тез өнүгүүдө. Индиянын түндүгүндөгү Тирупати Тирамала храмы дүйнөдөгү эң көп киши келген ыйык жай болуп саналат. Аны жыл сайын 40-50 миллион киши көрүп кетет. Бул храм адам чачтарын чогулткан эң ири борбор. Жылына 500 тоннага жетет. Африкада кеңири тараган жасалма чачтардын тамыры дал ушул жерде жатат. Индияда узун чач сулуулуктун белгиси деп эсептелет. Андай болсо, айымдар эмне үчүн чачтарын кыркышат? Бул жакта чачты Кудай үчүн курмандыкка чалуу ийгилик алып келет деген ишеним бар. Күйөөм акча таппайт, ичет. Балдарымдын окуусу начар. Абалды оңдогум келет. Кудайга жалынып, чачымды кырдырып салууну чечтим. Храмга толгон токой маселе менен келебиз. Алар чачыбыз менен кошо жок болот. Ал чачымдын акыркы бөлүгүн алып жатканда өзүмдү абдан жеңил сездим. Чач чогулткан адам кыркылган чачтарды сурап жүрөт. Анын баары Ченнай шаарынын четиндеги бул фабрикага келип түшөт. Менин келечегим Африкадагы деп ойлоп калдым. Себеби жүздөгөн африкалык аялдар биздин дүкөнгө келишет. Мынча чачты көргөндө көздөрү чачырайт. Чач алардын көркүн ачкандыктан кандай кубанып турганын көрсөңүз болот. Эми спорт. Криштиану Роналду хэт-трик тээп, Реал Мадрид Чемпиондор лигасынын жарым финалына өттү. Ал тапта Манчестер Сити ПСЖны 1-0 эсебинде утуп, тарыхында биринчи жолу Чемпиондор лигасынын жарым финалына жетти. ПСЖ мыкты оюн көрсөткөнү менен гол киргизе албай койду. Футболду улантабыз. Барселона Ла Лигада 2 жолу удаа утулгандан кийин бүгүн Чемпиондор лигасында жеңишке жетебиз деп турат. Команда Атлетико Мадрид менен күч сынашат. Ал эми Бенфиканын чабуулчусу Джонас травма алып, Чемпиондор лигасындагы Бавария каршы беттешке катышпайт. Бавариянын жылдыздары Робин жана Боатeng да травмадан улам оюнга чыкпайт экен. Допингке каршы дүйнөлүк агенттиги Мильдони препараты денеден чыгып кетиш үчүн канча убакыт кетери тууралуу маселе талаштуу экенин билдирди. Бул маалыматтан кийин Мильдони колдонду деп спорттон четтетилген айрым атлеттер мелдештерге катышууга уруксат алышы мүмкүн. Препаратка жылдын башында тыюу салынган. Жаңылыктардын соңунда Англиянын түндүгүндөгү өзгөчө таланты бар горилла тууралуу. Лоуп аттуу горилланын зоопаркта бийлеген тасмасын 1 миллион адам көрүп, интернетте топ жарды. Хелен Фейрхед Твикросс зоопаркындагы 3 жаштагы горилланы тартып калууга жетишип калыптыр. Сиздер менен мен Алмаз Чороев болдум. Саламатта калыңыздар.